сөз Масабиров Талабек Айтмаматовичке берилет. Рахмат, Нурек Нурбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акылжанович. Урматтуу Акылжанович, мен мындай маалымат катары сиз азыр мен бир маалымат берем, ошону тышкы иштер министрлигине айтып койсоңуз. Бул жана Япония мамлекетине, анан жана эки Япония, Кыргызстан, Япония парламентинин достук лигасынын төрагасы Ген Накатани энди саңап ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби мына былтыр октябрдан декабрга чейин Сансей корпорациясы менен биргеликте Жайка агенттиги, бул жердеги Кыргызстандагы агентствосы, ошо чогуу Нарын областында Актала, Атбашы, Жумгал районунда, Ош областында, Алай районунда 1000ден ашык алыскы тоолуу райондордо саламат сактоо көзөмөлүнөн эмерт өткөрүп келди. Жана мобильный автоунаа менен жана ошонун ичинде атайын МРТ КТН оборудованиялар турат. Ошо менен 1000ден ашык адамдар бекер МРТ саламаттык көзөмөлүнөн өтүшүүдө. Анан ошого байланыштуу мен жана азыр айтып кеттим. Ошо мына бул жерде дагы Кыргызстандагы Япониянын элчилигине, Жайка агенттигине, Япония өкмөтүнө чоң ыраазычылык билдирип кетким келет да. Анан ушу менен ушул азыркы мына саамдык сактоо министрлиги Анука Сабирдинович, Гүлнара Маршиновага да чоң ыраазычылык билдирип кетем. Булар ушундай көзөмөлгө алып, ушундай жакшынакай шарттар түзүп бергенине. Бул жана улуттук жана жүрөк оорусунун кардиологиясынын директору Сооронкулов Талант Маратович дагы чоң салымын кошту да. Ошонун баардыгына чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошо менен бирге мына быйыл 2024-жылы 2-3 кварталда Чүй областынан, анан Чүй областындагы райондорго Япония мамлекетинен, Жайка агенттигинен эндоскопия, анан УЗИ аппараттары $8 миллион чейин бекер гранттык жардам келет. Бул боюнча маалымат катары ошону Алмаз Акылжанович тышкы иштер министрлигине комитеттин төрагасына айтып койсоңуз, мына ал жанагы миссия бүткөн экен да. Анан дагы бир маалымат, мына декабрдын аягында бул боюнча да саламат сактоонун багытында дагы мына онкология больницасына жана маммограф, анан жана жүрөк оорусунун аппараттары дагы бекер гранттык жардам боюнча жардам берүү боюнча биринчи миссиясы келип кетти. Булар азыр изилдөө жүрүп жатат. Бул дагы маалымат катары да. Алмаз Акылжанов, сизге азыр Япония тарабынан сураныш эле, ушу маалымат катары берип коюңуздарды да. Рахмат, чоң көңүл